Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиңер, кече күнү Ош шаарында көмүрдүн баасы 12 сомго чыкты. Мен жергиликтүү бийликке чыгып, антимонополия кайсыл жакка карап отурат, силер кайсы жакка карап отурасыңар деп сурадым. Алар өздөрүн пиар кылгандан бошобой калышты. Ош облусунун өзүнүн жергиликтүү өкүлдөрү, бийликтер. Ушундай кыштын кычырган суугунда эл менен иштешпейби? Көрүнгөн жерге барса камера менен барып иштеп калды. Кылган ишин кайсыл жакка барса да камера менен жүрүп калышты. Барбайбы 12 сомдон 10 сомдон элдер көмүр сатат. Элдерибиз ала албай атат, кыйналып отурат, свет өчүтат, отопление жок. Ошону менен бирге Төлөйкөн микрорайонунда 1 сутка свет жок болду. Ош шаарына карашы Төлөйкөн микрорайонунда. Ушуга урматтуу президент өкүлү, урматтуу төраға протокол тапшырма берип койсоңуз. Мындай болбойт. Республикабыздын эч бир жеринде 12 сомго көмүрдүн баасы чыккан жок. Жергиликтүү бийлик иштеш керек. Пиар кылып отура бербей.